Амансыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, Улуттук Кыргызстаныбызда кыргыз жараны деген түшүнүктүү терең жайылтуу жана улуттар аралык ынтымак ырашкерликти бекемдөө максатын көздөгөн Мен кыргызстандыкмын көрсөтүүсү кайрадан назарыңыздарда. Адистердин айтымында жарандарды мекенчилдик сезимде тарбиялоо үчүн тарбияны бала бакчадан баштоо керек дешет. Дал ушул максатты көздөп, биз бүгүн Кара Суу районундагы 10го жакын улуттун өкүлдөрүнүн балдары тарбияланган эң чоң Айданек балдар бакчасына келдик. Демек, биздин бүгүнкү көрсөтүүбүз кичинекей кыргыз жарандары тууралуу болмокчу. Кызыл. Айтабыз барыбыз. Сары. Салык. Тарбиячылар наристелерди актай кагазга салыштырат. Аларга эмнени жазсаң ошону үйрөнүп кете беришет. Ошондуктан бөөктөргө азыртан улуттук наркты сиңирүү абдан маанилүү. Кани балдар мага карайбыз. Каны мага карайбыз. Мына, бул боз үй. Кайталайбыз. Боз үй. Боз үйдө тусу кандай экен? Ак. Азаматсыңар. Боз үй элибиздин улуттук мүлкү эсептелет. Боз үйдүн ичинде бардык кыргыздардын сабагы, өнөрү, сыймыгы эсептелет. Боз үй жыгачтан, кигизден жасалат балдар. Түндүгү бийик болот. Булар азыр аппа кагазда мына айткандачы, буларга азыр жакшы нерселерди үйлөтүп, жакшы мамиле жасашты үйрөтүп, досторуна кандай мамиле жасашты үйрөтүп барсак, булар чоңойгондо эми ошондой болуп чоңоюшат. Бүгүн силер менен кыргыздын улуттук коноктосуу урп адетини үйрөнүп алабыз. Ал эми орто тайпанын балдары көп нерсени түшүнүп калышты. Каада салт, үрп адат, улуттук оюндарды сабак аркылуу үйрөнүшөт. Балдар, колубузду жууп алабыз. Майлыкка арчкыла. Борсактан ооз тийгиле. Ой карагылайчы, биздин коноктор таттууларды алып келиптир. Боз үйүбүзгө кирип алабыз, чайдан ичкиле. Ичкиле, ооз тийгиле. Борсакта ооз тийгиле. Балдар, маанайыңар кандай? Жакшы, Жакшы. Балдар, биз мейманга келгенде, конокко келгенде улуулардан мурун дастурханга кол суулашыбыз керек, адептүү, ахлактуу отурушты билишибиз керек, үйрөнүштү билишибиз керек, балдар. Чайна ичкиле. Бүгүнкү сабак жактыбы силерге? Кана эми борсакты коюп, Мин кылабыз, Мин. Дастурханга береке берсин, ден соолукта болгула, Мин. Кыргыздын урп адаты кандай сонун, балдар? Ошо негизи бизи Айданек балдар бакчасында кыргыз тилинде сабак өтүлөт. Кыргыз тилинде ошо урп адаттары биз сабактарга кошуп, балдарга талим тарбия берип келип жатабыз. Коноктосуу, ооба, актерек көктерек оюндары, арканда анан аркан тартмай, улуттук оюндары, ошолор менен балдарга кыргыз улутунун тарбиясыны берип келе жатабыз. Балдар, мен бүгүн силер менен Манасты 7 осуят менен тааныштырып өтөм. Балдар, бул ким экен? Манас. Топ тура. Манас. Балдар, канча осуят бар экен бул жерде? Канча осуят бар? 7. Топ тура. Колуңарды тура көрсөтүңөр. Эми колуңа өзүңөрдөн 7 осуят бар экен, Биринчи осуят. Гуманизм, айкөлдүк, кечиримдүүлүк. Гуманизм, айкөлдүк, кечиримдүүлүк. Балдар, биз айкөлдүү балдар болушубуз керек. Кечиримдүүлүк балдар болушубуз керек, Экинчи осуят менен тааныштырып өтөйүн, силерди, балдар. Кыргыз жараны менден башталат. Дал ушундай ураан менен тарбияланып жаткан балдар ушул залда келген конокторго, ата-энелерге бала бакчада үйрөнгөндөрүн тартуулашат. Бүгүн биз дагы жаш бөбөктөрдүн өнөрлөрүнө күбө болдук. Ак калпак кыргыз, элимди сакта. Алас, арбалегин калас.
Ак еңді бұлақ суыңды сақта, асаба байрақ туыңды сақта. Ұрасың олар, мұңыңды сақта, ұрпағың олар, ұлыңды сақта. Салам айтам, алатауның қары болып, салам айтам, есік келден бүйісі болып, салам айтам, жаңғырымдың суысы болып, салам айтам, қырғызымның қызы болып. Салам айтам, аппақтандың нұры болып, алатауның арчалу төрі болып, салам айтам, нарқ сақтаған ұлыт болып, қомызымдың таншыған суысы болып, салам айтам, жарандардың атынан жарандуулық алғаныма қубанам. Салам айтам, мен қырғыздың жараны, урмат, сыйды, улуулардан баштаған қырғыз жаранымын деген бардық адамға. Салам айтам жалпыға. Ырға, биге, бай балдар, назик қыздар, жана шайыр балдар, бийлешет сиздер үчүн. Сардалғыз, сен да жалғыз, мен жалғыз, береміз, малтамыз, бер алғаныз, сардалғыз, өтірімнің өкшөсі, қылдан бекен сардалғыз, ел көздің ұртоғыз, асындан бекен сардалғыз, өтірімнің өкшөсі, қылдан бекен сардалғыз, ел көздің ұртоғыз, асындан бекен сардалғыз. Озаттың құйрығына мүлдесін қылғылшы, екеуміздің ортамыз күншілдесін майғылшы. Ақ озаттың құйрығы алтын десін қылғылшы, екеуміздің ортамыз айшылдесін жылғылшы. Ақ озаттың құйрығы алтын десін қылғылшы, екеуміздің ортамыз айшылдесін жылғылшы. Ақ белестен жанымнан жолыққаны сардалғыз. Баткенімді Манас ата ай келін, сүрот менен қорғып тұрат әл жерді. Тазим етіп барған сайын алдына, талайма мақсатыма дем берді. Сулайман-то, пайғамбар-то, жаш перидей көркім бар. Адам тұрғай, еріп кетет, телебеңе тиген қар. Жаштарның шары жаллабайд, күн өткен сайын жашарат, түгенбай ырдай беруші, ырдарым саға арналат. Тоқайым бойлы баятсан сұқтанып көзді қаятқан, алыстан келген адамдай, кеттікесі келбей таластан. Алыс кетсен құса болып сағынан салқын төрін, үсік келін алтын көлінен сағынан толқын чөркен. Бой-бой шайға жақын жаясқа үкі облыс мен болыр. Нарының бақталай аға берсен, ағымын күленіп құшқубат ала берсен. Манас менен мақтан қыла башқаға, Манасты біз иық түтіп сүйөлі. Манас бабабыздың жеті осуятын жатқа айтып жүрөлі. Жұрттың ажырағы бүтіндігі жана бір жақадан баш, бір жөнен қол шығарған ішкі бірімдейгі. Ұлттар аралық ынтымақтастық жана қысыматтастық. Ұлттық қайнамыз атылды арет. Арбас мене дағылы бақбат төлетке ұмтылы. Гуманизм әлтөлдік кечірімділік. Табиет менен татты мәміледі болу.
Kırgız memleketin içinde cananı köz kaygını saktı. Biz Kırgızistan'da geçirege canımız. Manas boluptur, manas atqa koluptur, manasın ulu semette, başıda tulku tebette. Manas boluptur, manas atqa konuptur, şetke solsa er manas, atarını oq tapay, keçerini çok tapay, zıng zetip zıngılap, kalgan eken manası. Manas boluptur, manas atqa konuptur, oşa kelse er manas, çonatalga çonuptur. Саламатсызбы Дилфуз эжей? Саламатсызбы. Ошол бала бакчада мен балдардын кандай тарбияланып атканын көрүп, эмнелерди үйрөнүп жатканын көрүп аябай кубандым, сыймыктандым. Өзү негизи бул бала бакчада канча улуттун балдары тарбияланат? Саламатсызбы. Биздин Кара Суу шаарына караштуу номер 4 Айданек балдардын бакчасында 350 бала тарбиялат, 8 тайпа иштейт, 8 улуттун балдары тарбияланышат, окутуу орус тилинде жүргүзүлөт. Негизи буларга мындай кыргыз жараны деген түшүнүктү калыптандыруу үчүн, улуттук нарык менен тарбиялоо үчүн бир кандай ыкмаларды колдонуп жатасыздар? Алар кантип үйрөнүп атышат? Бала бакчабыз азыр көбүрөөк этник өзбектер жашаган территорияда жайгашкандыктан көбүрөөк бала бакчабызда өзбек улутунун балдары көбүрөөк болот. Ошондуктан биз ошол башка улуттун өкүлдөрүнүн балдарыны кыргыз мамлекетине сүйүүгө, кыргыз тилин үйрөнүүгө биз сабактар аркылуу, иш-чаралар аркылуу, анан бир спорттук мелдештер аркылуу жеткирип бергенге аракет кылабыз. Балдарыбыз сабактарда кыргыз тилин сабагын окушат. Анан сөзсүз бул ата-эне ошо балдар аркылуу ата-энелерге да жеткиргенге аракет кылып, биз менен ата-эне мектебинде ата-энелерге кыргыз тили сабактарын да уюштуруп койгонбуз. Ата-энелер да кыргызча үйрөнүп атышат. Ата-энелер мына кыргыз тилинде мына кызыккандар бар. Кыргыз тилинде үйрөнгүсү келгендерге биз сөзсүз ушул жерде мастер-класс, тренингдер уюштуруп атабыз. Ошо тренингде булар кыргыз тили кандай жазылат, тамгалары кандай, сөздөрдү туура айтууну үйрөнүп биз менен анан макал лакаптар жаттап, ырларды жаттап, ошолорду айтып берип, ошондой ыкма менен үйрөткөнгө, кызыктырганга аракет кылып атабыз. Демек бул жерде ар бир улуттун балдарын сен өзбек улуту же сен тажик улуту дебей баары кыргыз жараны деп тарбияланып чоңоюп атышыптыр да бул жерде. Бала бакчабызда көп улуттун балдары тарбияланат, бирок бизде улуттардын аталышы айтылбайт. Бала кандай улуттун баласы экенин аны түшүнбөгөндүктөн биз Кыргызстандын жаранысың, сен Кыргызстандын муунусуң, сен Кыргызстандын баласысың деген идеологияны балдарга жеткирип атабыз. Эң сонун бул үлгү ала турган нерсе экен. Бул өзүңүздөрдүн тажрыйба менен башка бала бакчалар менен же башка билим берүү мекемелери менен бөлүшүп атасыздарбы? Биз ошо ийгиликтерге көп катар ийгиликтерге жетиштик. Биз ошо ийгиликтерди башкалар менен да бөлүшкөнгө аракет кылдык. Мына жакында бизде облустук семинар болуп өттү. Облустук семинарда 100дөн ашык катышуучу келип, бала бакчабызда ошо жарандуулук, муунду жаш балдарды мекен сүйүүгө, патриоттуулукка, нарктуулукту сактоого кандай жолдор менен кызыктырса болот, кандай өнүктүрсө болот деген темада биз чоң семинар уюштуруп, көрсөтүп бердик. Биз байкагандан бул жерде педагогикалык жамааттагы, тарбиячылар дагы баары ар улуттун өкүлдөрү экен. Алар дагы эң алгач өздөрү ушул кыргыз тилин үйрөнүшүп, кыргыз улуттук баалуулуктарды үйрөнүп, андан кийин сабак беришет да, алар кантип билимин жогорулатып атышат? Бала бакчабызда 30дан ашык кызматкер иштейт. Кызматкерлерибиз кээ биркиси орус мектеп бүткөнү бар, өзбек мектеп бүткөнү бар. Биз ошол Кыргызстандын жараны болгондуктан бул жерде бизде жумасына бир жолу кыргыз тили сабагы уюштурганбыз. Тарбиячыларга жумасына бир жолу кыргыз тили сабагы өтүлөт. Ошо кызыккан тарбиячылар, анан жардамчы тарбиячылар да кошулган арасына. Ошолор дагы мына кыргыз тилин үйрөнөм деген максатта
кыргыз тили сабагы ушул жерде уюштурулат. Анан каада салттарды жакшыраак жеткирип билиши үчүн биз ошо каада салттарды өзүбүз инсценировка кылабыз, сахналаштырабыз. Тарбиячылар, ошо кызматкерлер арасында өзүбүз дагы сахналаштырып, ошондой бир профсоюз тарабынан ошондой иш-чараларды уюштуруп, өзүбүз ушундай иш-чараларда катышабыз. Анан айтсаңыз, ошо демек бул жерде бүткөндө балдар мектепке канча 3 тилде билип чыгышабы? Өзүнүн эне тилин, кыргыз тилин жана орус тилин. Азыр биздин бүтүрүүчүлөрүбүз бала бакчадан соң мектепке барганда сөзсүз өзүнүн эне тилин билип калат. Анан жакшы жогорку деңгээлде кыргыз тилин билет. Анан окутуу орус тилинде болгондуктан мектепке даярдоо орус тилинде жүргүзүлөт. Анан бизде англис тили сабагы да кошумча ата-энелер тарабынан уюштурулган. Ошо англис тили сабагын да кандайдыр бир деңгээлде билип калышат. Азыр бизде окутуу орус тилинде жүргүзүлгөндүктөн бизде кыргыз тили сабагы сабак катары бизде өтүлөт. Кыргыз тилчи мугалимдер жетишпейт. Чындыгын айтканда биз ошо кадр маселеси боюнча кыйынчылыктар болгон. Азыр буюрса дагы чечилет деген максаттабыз. Кыргыз тили мугалимдерине жакшы көмөк көрсөтүлсө, жакшы колдоо болсо, бала бакчаларга анан кыргыз тили сабагын да көбөйтүп койсо, ушу булар азыр бир баякындай пактадай аппак, сиз айткан жаңы аппак кагаздай булар кичине кезинен ошо тилди үйрөнсө, жакшыраак билип, сүйүп калат эле. Ушу балдарды дагы мындан да мындай мекенчил кылып өстүрүү үчүн дагы бир кандай аракеттерди жасайын деп атасыздар? Келечекте азыр перспективада чоң максаттарыбыз турат, иш-чараларыбыз, пландарыбыз чоң. Азыр Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыктарына ишке ашыруу максатында биз чоң мына иш-чараларды азыр алдыга коюп жатабыз. Жарандуулук, анан нарктуулук боюнча, анан кыргыз мамлекеттик тилин өнүктүрүү боюнча биз мына азыр буюрса эл аралык тил күнүнө карата чоң фестиваль уюштурабыз. Ата-энелер анан балдардын катышуусунда биз ата-энелерди дагы анан коомчулукту дагы ошондой бир мамлекетти сүйүүгө, Кыргызстанды сүйүүгө, кыргыз тилини барктоого кызыгып үйрөнүүсүнө биз ошо ата-энелерди, коомчулукту, анан демөөрчүлөрдү, ошондой дин өкүлдөрүнө да биз ошо балдардын тарбиясына тартып, ошо иш-чараларга катыштырабыз деген максатыбыз турат. Рахмат эжеке, маегиңиз үчүн рахмат. Мындан дагы жакшы ийгиликтерге жетише бериңиздер. Рахмат. Көп улуттуу аймакта жайгашкан бул бала бакча коомчулукту дагы артууга салым кошуп жатат. Ата-энелер мектеби ачылып, атайын сабактар өтүлөт. Менин атым Сайора. Мен өзү өзбек улутунан болом, Кыргызстандын жаранымын. Балдарым ушул номер 4-чү Айдынек балдар бакчасына келип тарбия алат, билим алат. Оба, сиз айткан суроого жооп берип өтсөм, балдарым ушул жерден улуттук нарктуулук, кыргыздын каада салттарын үйрөнүп барат. Үйгө барып ушул жерден үйрөнгөндөрүн үйгө барып үйдө да кайтып берет. Андан сырткары үйрөнгөн ырлары жөнүндө биз менен бирге маектешет. Албетте, ар бир адамдын туулуп өскөн жери бир эле, киндик канын кескен жери бир жер болот. Мен деле балдарыма бирдей айтамын. Сен туулуп өскөн жериң Кыргызстан, Кыргызстан мамлекети үчүн кызмат кылышың керек деп балдарымы тарбиялайм. Ооба, биз мурда кыргызча сүйлөштү билбейт элек. Анан балдарыбыз ушул садикке келгенден баштап биз дагы кыргызчаны так сүйлөштү үйрөндүк. Анан кандай оюндар бар экенин дагы билбейт элек. Анан балдардан үйрөндүк кыйла нерсени. Анан балдарыбыз үйгө барганда кыргызча сүйлөсө такыр түшүнбөй калат элем кээде. Азыр балдарым сүйлөсө нормально түшүнөм. Анан бир нерсени айта кетейин, бул бакчада жумасына бир жолу ата-энелер мектеби бар. Жумасына ошо среда күнү келебиз, келип балдар кандай неме болуп атканын көрөбүз. Жакшы, бизге дагы балдарды кантип тарбия кылышты үйрөтүшөт. Шарттары аябай жакшы бул сайттын.
келечеги дал ушул балдар. Ылайым бүгүнкү биздин кичинекей жарандарыбыз эртең өз маданиятын билүү менен бирге улуттук нарк менен тарбияланып, келечекте Кыргызстандын мекенчил жаштар болуп чоңоюп, өлкөбүздү өнүктүрсүн деген тилек менен бүгүнкү көрсөтүүбүздүн соңуна чыгабыз. Саламатта калыңыздар. Мен